Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымда менин көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Жана ошо бүгүнкү кайра ошо геосаясат темасы боюнча кичине сөз кылабыз. Геосаясат темасы боюнча мындай болуп атат. Ошо Израиль бүгүнкү күнү Газага ультиматум кыргылып атат. Газа Хамаска ультиматумунда айтылган сөздөр боюнча ошо силер дейт келишимди бузуп атасыңар, туткундарды кайтарбай жатасыңар, жана ошол туткундарды эгерде жакын арада кайтарбасаңар, анда биз деген толугу менен Иран менен Хамас менен бирге согушка даярданып атабыз, даярбыз дейт, дайынбыз дейт. Аны менен бирге дагы Дональд Трамп айтып атат, Хамастын адамдары ошо такыр сөзгө келбейт экен, такыр мындай кичине акылга сыйбайт экен, акыл менен мындай иш алып барбайт экен. Ошон үчүн эгерде 6-күнгө чейин ошо эртеңкиге чейин ошо бүт туткундарды кайтарбаса дейт, анда ошо тозок уюштурам дейт Израилде. Андан журналисттер сурашат Дональд Трамптан, кандай түрүндөгү тозок, эмне дегенди маани кылып атасыңар, эмне иш аракеттерди жасаганы жатасыңар десе, иши кылса баарын 6-күнү көрөсүңөр деп атат. Израилдин армиясы чалгындардын сөздөрү боюнча чоң кызыл даражадагы даярдыкта турат. Андан сырткары дагы толугу менен ошол Ирандагы ядердик объектилерди бомбалаганга жана жок кылганга даярданып турушат. Ошо менен бирге Хамастын сөз бергенде Хамас айтып атат, эгерде биз туткундардын баарын кайтарып бере албайбыз дейт, калып калган туткундарды дейт, анткени Израилден буга чейин кичине баягы келишим түзүлүп жатканда ошол келишимди бузууларды кылган дейт. Ошол келишим бузуулар үчүн жооп берсин жана бизден кошумча дагы биз койгон талаптарды аткарсын дейт да. Гутерриш да бул Бириккен Улуттар уюмунун башчысы айтып атат, Хамаска кеңеш берип атат, азыркы маалда дейт силер деген башкача ушундай бир жолдосуңар, мурун эгерде силерге тартсак дейт, бул тарабынан ошо силердин кадамыңарды туура көрсөк дейт, азыр болсо эгерде туткундарды кайтарбасаңар, анда ошо силердин кадамыңар туура эмес деп эсептеп калабыз деп жатышат Гутерриш тарабынан буунан. Ошон үчүн туткундарды тез кайтаргыла жана ошол тынчтык келишимди сактагыла деп айтып атышат. Араб мамлекеттердин лигасы дагы чыгып жатат, ошо айтып атышат башчылары, Хамастын суранып атышат да, силер деген ошо туткундарды кайтаргыла, Израиль берген бүт баягы Израиль туткан Хамас мүчөлөрүн жана Газа жашоочуларын кабыл алгыла дейт. Анда мындан да чоң мындай алдыга жылууларды сурабагыла дейт, эмесе такыр оор болуп калат дейт абал. Андан сырткары дагы ошо Мисир дагы айтып атат. Мисирдин ошо Ассиси Америка Штаттарына келмек, бирок азыр токтотуп калды ошол келишин. Алар да айтып атат ошо Хамастын мүчөлөрүнө, силер деген ошо араб өлкөлөрүнүн атынан силер кандайдыр бир ошо келишимди аткарууга кадам жасасаңар болбой калат деп ошо жасагыла дейт. Бирок Хамас тарабынан дагы ошо Али Убейда айтып атат, жок дейт, биз деген кошумча дагы шарттарды коюп атабыз дейт, ошо келишимден сырткары кошумча шарттарды дейт. Ошондо Биньямин Нетаньяху атаканы бүгүн эле кылсак жакшы болот дейт, ошо бүгүн эле 5-күнү. Бирок ага каршы дагы айтып атышат, ошо Цахалдын Израилдин армиясынын кеңешчилери жана ошо Кнессет деп коет, Израилдин парламентинин мүчөлөрү айтып атышат, жок, шашпагыла дейт, шаштырбагыла, азырынча ушундай чоң иш аракеттерди кылбагыла дейт, анткени ошо Трамп айткандай эле 6-күнгө чейин күтөлү, 6-күндүн кечине чейин күтөлү, анан эгерде кечинде туткундарды кайтарбаса, анан толугу менен ошо кол салалы дейт. Израилдин өзүнүн баягы жарандары айтат, жок, бизде бүгүнкү күнү биздин туткундарды кое бергиле, ошол туткундар туугандары аны чыгарганга жардам бергиле десе, ошол эле Израилдеги баягы парламент мүчөлөрү айтат, байкадыңан жоксуңарбы, согуш эч качан туткундарды кайтарып бербейт. Бир четинен эгерде ошол Хамас кошумча шарттарды кое баштаса, демек мындан ары ошол туткундардын өмүрү, туткундар өлдү деп эсептей берсеңер болот деп айтып атат да. Ошол туткундардын туугандарына бул катуу тийип атат, бирок бир кыйла мындан да көп туткундар, мисалы үчүн Газанын туткундары, өзү ошол Хамастын туткундар туугандары Израилдин түрмөлөрүндө отурат да. Трамптын дагы ошол сценарийси боюнча толугу менен 2 миллион адамды дейт, анчалык татаал эмес дейт, көчүрүш Мисир менен Иорданияга. Мисир менен Иордания аябай каршы чыгып атса, анда мисалы үчүн кээ бир маалыматтар боюнча Мисир армиясына Америка Штаттары жардам беришет, жана техникалык жардам беришет.
алардын ошо аскерлерин үйрөтүшөт Америка Штаттарына. Анан айтып атат, бүгүнкү күнү ушул Суэц каналы аркылуу дүйнөлүк соода жүрүп жатат дейт, Европа менен Кытайдын ортосундагы. Биз анда ушул каналды жабабыз дейт Трамп, эгерде Мисир макул болбосо. Биз деген ушул каналдын ордуна ошо Израиль аркылуу өткөзөбүз дейт. Газаны порт кылабыз дейт, чоң порт курам дейт. Ушул порттар аркылуу альтернативдик жол болот. Ошо баягы Орто деңизге жана ошо Кара деңизге кетүүчү маршруттарды табабыз дейт, ушул жерден салабыз дейт. Ошондо толугу менен Мисирдин бүгүнкү күнү ошо 70% бюджетин түзүп турган Суэц каналынын өткө турган баягы груздар өтпөй калат дейт. Ошондо Мисир, Египет аябай кедей болуп калат дейт, ага бюджет жетпей. Кедей болгон эсенин халкы көп, 100 миллиондон ашык Мисирдин халкы. Ошол анда накта социалдык маселелер башталат дейт. Ички ыдыроо башталат дейт, анан стабилдүүлүк да бузулат дейт да Дональд Трамп. Ошенткенден Ас-Сиси ошол Мисирдин башчысы коркуп атат, айтып атат, бул чын эле биздин Мисирге катуу сокку урат дейт. Бирок биз маселе палестиналыктарды кабыл алганга өтө каршыбыз дейт. Бирок ошо менен бирге кандайдыр бир Трамптын сценарийине кайра барып ынанганы жатат да, ошондой баягы сынганы жатат да, ошо Египет, Мисирдин ошо принциптери, ошо позициясы. Анан албетте Трамп дагы айтат, эгерде керек болсо дейт, 1,5 миллион кишиге чейин газалыктарды Америка Штаттарына деле көчүрүп кетем дейт. Жер бар дейт аларды жайгаштырганга. Бирок ошо эки мамлекет макул болуш керек, же болбосо андан сырткары дагы мамлекеттер макул болуш керек. Бирок ошо Мисир менен Иордан макул болуш керек дейт. Ошо газалыктарды толугу менен көчүрүп салабыз дейт. Газалыктарды такырга башка өлкөлөргө көчүп кетсин дейт. Кайтарылбас болсун дейт. Кимиси кайтарылам десе, тынч жашайм десе, ошол кайтарыла берсин деп айтып атат да. Толук жерин алып калабыз дегендей болуп атат да. Анан бул нерсе албетте баягы Ривьера курорт курабыз дейт да. Ошол жерден баягы эс алганга бүт дүйнө байлары, бүт дүйнө туристтер келип эс алат дейт. Казино болот дейт, баягы оюн зок, ар кандай отель, гостиницалар болот. Ошол жерден тим эле баары эс алып жыргайбыз деп атышат да. Менен ошо Газа региону жер порттор курулат дейт. Порттор аркылуу товарлар өткөрүлөт. Хуситтер сыяктуу каршы чыкса дейт, грузду ушул тараптан ушул жол менен өткөрөбүз дейт. Анан албетте ушул жерден баягы толук коопсуздукту кылабыз, Америка Штаттарынын базаларын жайгаштырабыз дейт да. Ошондой сөз менен ушул Ривьера аябай бай болот, сонун болот деген сөздөрдү айтып жатат да, баягы өзүнүн ишара сыртка дагы ушундай коммуникелерде ушундай чалгымдардын жана серепчилердин ою боюнча ушундай болуп жатат да. Бул нерсеге Газа эле сурамжылоолор болгон жокпу азыр? Албетте мындай объективдүү сурамжылоо кылыш кыйын, бирок макул болгондор да бар деп атышат да, ошол нерсе Газадагылар. Баары эмес албетте. Анын сырткары дагы бүгүнкү күнү ошол Трамп толугу менен Украинаны Орусияга бергени жатат деген маалымат да чыкты. Трамп менен Путин бир-эки сыйра сүйлөштү. Бир-эки жолу сүйлөшкөндөн кийин Трамптын ошол планына каршы Зеленский чыкты. Жок, биз муну кабыл албайбыз дейт. Бизге шашпайлы дейт, ошол келишимге бизде выход жок дейт. Эч кандай башка жол жок. Америка Штаттарынын сөзүн угушубуз керек, бирок тез ага баш ийбейбиз, анан келишимге кол койгону өтө шашпайбыз дейт да. Шашкан кажети жок дейт, анткени бизден кан менен төлөп берип атабыз дейт. Шашпасак деле бирок өзүбүздүн мекенибизди берип салганга да даяр эмеспиз дейт да. Ал эми болсо алдын ала ошол Кит Келлог жана башка ошол Трамп администрациясынын өкүлчүлүктөрү айткан маалымат боюнча 91-жылдагы 2022 жылга чейинки чегараларга экинчи кайтарылбайт да. Ошо Украина өзүнүн жерин жоготот, ушуну менен Крым Орусияда калат дейт. Ошо бүгүнкү күнү ошо негизи Курскту бериш керек болот дейт. Балким Курскту берет. Курскка алмаштыруу кичинекей бир ошого мындай тең кандайдыр территория берилиши мүмкүн, бирок ал да мындай күмөн. Анан негизи Украина кандай контрибуция албайт дейт Орусияда батыш өлкөлөрүндө тоңдурулган банктагы акчалары жана активдери кайра Орусияга кайтарылат дейт. Анын эсебинен баягы сатылып кайра Украинага берилбейт дейт. Анда контрибуция же репарация Орусиядан сурашпайт дейт. Украинага ядердик куралды бергенге эч кандай мындай сөз турбайт дейт бүгүнкү күнү. Ошентип толугу менен Украина жеңилген болот да. Жеңилген, адамды да жоготту, 1 миллионго чейин кишини жоготту, мигрант катары 3, 5, 7 миллионго чейин калкты жоготту.
инфраструктуранын 60%-ын жоготту, эчтекесин бирок баягы артка тапкан жок да. Ошондой пландар азыр сүйлөшүлүп атат. Бирок ошол менен бирге Кит Келлог дагы өзү Америка Коңшу Штаттарынын администрациясы республиканецтердин жарымы дагы айтып атат. Жок, биз деген Украинаны калтырбайбыз дейт, айтпайбыз дейт, калтырбайбыз. Ошондой дейт да. Эми Украина үчүн бул аябай жаман, баары депрессияда болуп атат. Эгерде чын эле ошондой болсо, Орусия утту деп эсептесе болот да. Ошондой болуп калат. Ал эми Газа боюнча, Газага кайрылсак, бүгүнкү күнү ушу эмнеге ушунчалык Трамп жана Америка Коңшу Штаттарынын элитасы Газага жармашты? Эң негизги себеби бул деген Газада булар эң негизгиси бул биздин христиандардын ыйык жерибиз дейт да. Бул жерде христианчылык пайда болгон дейт. Америка Коңшу Штаттарынын элитасы толугу баягы 80% аябай катуу динди карманат. Протестанттык динди да, баптист жана башка ушундай сыяктуу диндер, пуритандык диндерди. Ошондуктан алар айтат, Палестина жана Израиль биз үчүн, Иерусалимди жарышалайм биз үчүн дейт. Бул ыйык жер, ошону биз мусулмандарга бербейбиз, эч кимге бербейбиз. Ошол жерге өзүбүз элик кылабыз, жана Кудай төрөлгөн жерди, баягы Иса пайгамбар төрөлгөн жерди ошо коргойбуз деп айтып атышат да. Ошон үчүн бул оңой менен бүтчү иш эмес окшойт. Эгерде мусулмандар ага макулдугун бербесе, анда бул дагы келечектеги чоң кагылыштардын себепкери болуп калышы ыктымал да. Азырынча күч албетте Америка Коңшу Штат менен Израилде, бирок биримдик жок болуп атат мусулманчылык дүйнөдө. Бирок баары ушул нерсе оңой менен бүтпөйт да. Бир четтен же диндер өзгөрүп кетиш керек, жумшагыраак болуп кетип туруп, согуштан баш тартып, бир гана ушу дебат аркылуу же болбосо экономика аркылуу кандайдыр атаандаш болуш керек. Же кайра чоң кан төгүлөр болот да, ошондой нерсе болуп атат. Албетте ушундай кооптуу дүйнөдө биздин кыргыз мамлекетибиз да бекем болуш керек. Ал үчүн биз деген ошо экономикабызды бекемдеп, армиябызды бекемдеп, бүт мамлекетибизди курушубуз керек. Ал үчүн ар бир адам ишкер болгонго жараш керек дагы, экспорттук операцияларды, дүйнөлүк соодага катыш керек. Ушу QR код боюнча кантип бизнес план жазат, кантип ишкерчиликти пландайт, ошол боюнча курс жаздым эле. Катталгыла, кат келет сиздерге 2-3 күн, 1 жума ичинде. Инструкция келет, эмне кылыш керек экенин. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.